Ассаламу алейкум туғандар. Бишкек шаарынын батыш тарабы, Карабалта шаарына жакынкы жерде Новониколаевкадан сатыла турган үй бар экен. Басы дагы арзан, срочный. Бул Бишкек шаарынан келаткан машиналар азыр. Келатканыңыздарда Новониколаевка айылына кирип, бир аз жүрсөңүздөр, оң жакта мына партнер Неф келет. Ушул жерде Пионерский деген көчөдөн сиздер оңго бурулуп киресиздер. Түп-түз түшө берсеңиздер, Луговая 21. Мындан ары өтсөңүздөр бир 2 километрден кийин Круговой келет. Эгер Круговой жактан бери келатсаңыздар, анда өтүп туруп, бир аз өтсөңүздөр, мына жерде эмеден партнерлерден өтүп туруп, тиги жерден бурулуп кайра келсеңиздер болот экен. Где-то бир 700-800 метр жүрсөңүздөр, оң жака поворот кирип кетет. Луговая 21. Тугандар, биз Луговая 21 дарегине келдик. Мына 19 экен, 20 мына 21. Мынакей. Ушул бурчтагы үй сатылат, үйдүн алды кенен, мынакей. Машина койгонго, жаш балдар ойногонго, бул жак кичинекей кычык көчө бар экен, машина деле өтөт экен, бирок основной трасса бул жакта, мына көрүп турасыздар. Азыркы чоң жолдон бир жерде бир 5 мүнөттө түшүп келет экенсиздер. Көп деле алыс эмес. Мектеп садиктер жакын. Аябай жакшы жерде, мындай тынч мал жан кыла турган жер тугандар. Мен видеону узартпай токотер жерин айтам. Эси алыс экен, кыскасы бул жакта туугандары силерге көрсөтөт. Бул жак чек аралары мына ушул жер. Киргенден кийин участок мындай эле жаман узун экен. 41 соток тугандар. 41 соток Луговая 21 Новониколаевка айылы. Мына 2 комната временка, кыскасы дубалы аябай калың экен. Ремонт кылып, 2 комната временка кылып жашасаңыздар болот, каласаңыздар бул жакка чоң үй салсаңыздар болот экен. Так, баштай бердик анда. Примерно бир 5ке 7-8 болгон 2 комнаталы временка. Ичинде светтери бар, печкасы бар, мештери. Бул жагы мына участокты караңыздар, узун. Ал адамдар жүрөт го, ошол жерге чейин да. Турасы дагы бир 30-35 метрдин тегереги чыгат. Узуну аябай чоң, узуну бир 100 метрдей. Мына караңыздар, аябай сонун. Документтери кызыл китеп, бардык документация бар экен. Бул жерлер мына стяжка болгон. Мына зимний сарай, нар жагында летний сеновал бар экен. Бул жакта банясы, тооккана, майда-чүйдө кладовка бар мыналарчы. Бул экөө эсин майда-чүйдө окаттар бар экен, жабык. Калгандар ачык. Бир сирамда көрсөтүп коеюн. Анан тугандар, басын сразу айтып коеюн. 3 миллион кеми бар, шашылыш. Инем шашылыш деп түшүндүрүп кой дейт. Просто эси сатканда гана келет экен. Болбосо бул жакта туугандар силерге көрсөтүп турат. Бул баня, мынакей. Ички сырткы комната болуп калат. Бул жагында тоокканасы. Көрдүңүздөрбү? Тооккана. Дальше бул жакта жөн эле кладовка, баягындай мужской мастерской деп койсо болот. Майда-чүйдө нерселер турат экен. Бунун артында дагы бир 3-4 метр заборго чейин место бар экен. Бул жакта турниктер коюлат, машина, кыскасы чоң техника, трактор дагы кирип чыга берет экен кенен. Бул жагында жабык, мына экөө тең кладовка. Очоккана кылып койсо болот. Үйдү кирип көрсөтөйүн. Кире бериши временка, веранда, мына жеричи. Ушундай веранда экен. Светтери иштейт. Веранда. Сон бир 2ге 3,5 болгон временка. Веранда бул жагында болсо комнатасы мына. Комнаталар примерно бир 4,5 га 4,5 чыгат. Дубалдар калың, караңыздарчы мына. Дубалдар бир 45-50 сантиметрдей. Бул жакта кышкы меш. Ремонт кылса болот. Мына баягы курулган үй экен. Ремонт кылса болот. Потолок бир 2,5 метр чыгат. Высота. Бул жагында экинчи комнатасы мынакей. Караңыздар. 4 айнеги бар экен. Күнгөй бет карап салынган. Эгер үй салганга чейин уста жашап турат, же болбосо өзү жашап турабыз десеңиздер болот. Бул туугандар чындап баягы мал кылам, арзаныраак үй кылып, ушу бир жайланып алам деген адамга да. Анан баягы үй начар экен го, ал бул комментарияларда сураныш жазбай эле койсоңуздар. Себеби ушундай үйгө жетпей жүргөндөр канча. Бул эми баягы айыл жер, мал кылганга сонун мына кошуналар караңыздар, сонун кылып чөп чыгыштар жасап, навестер кылып сонун мал карап атат. Мына жерде поле экен да, килтеген поле. Мына ушул кошуналарга чейин бул жагы тети ак терек турат го, шуга чейин болуп калат. Основной где-то бир 30 сотиктен ашыгыраак 35 сотиги мына ушул жак экен, караңыздар. Аябай кенен. Бул жакта навес. Анан эң негизгиси тугандар, бесперебой кышын жайын мына жерде суу чыгып турат экен. Артезиан суу, самотек менен постоянный суу бар, таза суу. Мынакей, караңыздар. Сонун.
кенен, бұл жақта эми баягы көз жеткендер болсо үйдү тарс бул жерди тегиздеп туруп, бир чоң зыңкыйта бир конверт үйдү мына жака салып туруп, астына навес кылып койсо, бул жака отдельно ушул жашай турган жагы, бул жагы мына сарай, каласа эгин тигин, мына кошуналар картошка бирдекелерди отургузуп атат, көрдүңүздөрбү? Ушундай туугандар. Чалып байланышасыздар, биз ылдыйга номерлерди калтырып койдук. Биздин Instagram, TikTok каналдарыбызда дагы видеолор чыккан. Эгер кааласаңыздар, биздин Instagram, TikTok каналдарыбызга дагы аккаунттарга дагы катталып коюңуздар. Туугандар, Чүй ичинде, Бишкек шаарынын ичинде арзаныраак үйлөр, варианттар болсо бизге сунуштаңыздар. Эгерде алам десеңиздер дагы, сатам десеңиздер дагы сунуштасаңыздар болот. 41 сотик, баасы 3 миллион кеми бар. Ээси срочно сатыш керек дейт, акча керек болуп атыптыр. Ылдыйнын номерлерин калтырып койдук, чалып байланышып көрүңүздөр.